мына ушул ишке, усталардын кызмат акысына, ошол эле адиктен келген материалга, дагы алдыдагы боло турган иштерине Аллах таалам кайсы бир жакшы инсанды себепкер кылат экен иншалла. 50 миң сом бердим, азыр 70 миң сом усталардан акым калды, карызым калды. Мына экен ал карыз могул менин мойнумдагы жүк болуп калды, достор, мекендештер. Эми бир нерсени кээде айтпай койгонго туура келбейт экен. Мен могул үйдө чакан болгону менен экран аркасында бизде кыйла эле маселе жаралдат, кыйла эле мындай кээде кыйынчылыктар болуп калып атат, чынын айтайын. Ар бир кайрыламдаган инсан дагы ойлонуш керек да. Карап эле бул ак ниет аманат коомдук фонду бүтүрүп берет бизге. Бүтүрүп берем деп мойнуна алган. Анткени алар же бир жерден, же өкмөттөн, же башкадан айлык алып атышат. Же алар бизге должен эмес. Же должен дегенде ушундай бир түшүнүк болбош керек да. Жата калсам ал ушул экран аркабыздагы операторлорубуз деле биздин фонддо 5 жылдан бери кызмат кылып жүрөт. 1 сом каражат сурабайт бириси дагы. Жокто бере албаган адам барда дагы бере албайт. Шуну билип коюңуздар. Жокчулукта бере албаган адам барчылык берип турганда дагы бере албайт. Бул практически өтүп келатат. Ошон үчүн жокто ниет кылыңыз да, колуңузда жокто ниет кылыңыз. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, кадырман кыргызстандтар, жалпы жалал абадтар. Арбаңыздар, амансыздарбы, тынчсыздарбы? Бүгүн 26 май 2024 жыл. Урматтуу мекендештер, Кудайга шүгүр, сонун керемет жаңылыктар дагы болуп атат, кабардар дагы болуп атат десем болот, жакшы иштер бүтүп атат десем дагы болот. Биздин аркабызда турган 6 балалуу муктаж үй бүлөгө салынып аткан үйүбүздүн чатыры толук жабылып, шыбагы штукатуркасы, үйдүн ичи стяжкасы толугу менен бүткөнүнө бүгүн 6 күн болду, достор. Биз сиздер менен 5-6 күндөн бери эфирде көрүшпөй калдык, видеолор менен бөлүшпөй калдык, жумушубузду сиздерге жеткирбей калдык. Анткени биздин экран аркабыздагы агабыз, ушул фонддун медиа тармагын караган агабыз, ошол кичине жумуштар менен, заказдар менен, өзүнүн жеке жумушу бар дегендей, ошого байланыштуу, жана башка жумуштарга байланыштуу сиздер менен бөлүшпөй калдык. Бирок мен айттым элем го өткөндө сиздерге, урматтуу мекендештер, биз 2 күндөн кийин эле шыбагыбыз бүттү, болсо 1 күндөн кийин эле стяжкабыз бүттү деп чыгышыбыз мүмкүн деп. Анысың арындай бул үйдүн чатыры толугу менен 16 май күнү толугу менен жабылып бүткөн болсо, биз 17 май күнү кайра эле штукатуркасына киришкенбиз, шыбагына толук эле. Мына 20 май күнү шыбагын, стяжкасын толугу менен бүтүп, усталар, мындай айтканда, мен сапарда жүрсөм, ишти бүтүп кетип калышыптыр. Тамашалап айтып коюшат, азыр баардык пакистандыктар, индиялыктар кетип атканда биз дагы могул Индияда жайгашкан Вьетнамдан тынчыраак кетип калайлы деп тамашалап күлүп коюшат. Анысың арындай ишти дароо бүтүп, ысыгында бүтүрүп, эми баягындай убакыт өткөрбөй, өтө баягындай ылдамдык менен ыкчам иш жасап, болушунча аракет кылып, эртелетип, сарамжалдуу материалдарды пайдаланып, кыскасы ушундай ишти бүтүрүп, бизге сонун натыйжаны көргөзүп коюп кетип калышты. Эми мен сиздерге айтып кетейин, урматтуу мекендештер, мен өткөндө сиздерге айткам, Адик мырзага биз заявка берип атабыз, эртең стяжка шыбагын баштайбыз деп 13 миң сомдук материал заявка бердик дегем. 13.200 сомдук материал болгон экен. 24 кап цемент, Ротбанк, маяк жана башка ушу шыбагына кетчү материалдары 13 миң сомдук. Каражатыбыз жок болсо дагы биз карызга алып туруп атабыз деп мен сиздерге айткам. Ошондо устанын чатыры жабылып бүткөн, чатырдын кызмат акысы менен мен эсептешкен азыр каражат чындыгында токтоп калдык. Бирок иш токтобош үчүн биз ошо материалды карызга болсо да алып келип ишти улантып беришибиз керек. Анткени усталарды колдон чыгарып алсак, кайра бул жерге уста келип иштеш кыйын деп мен ушундай бир сиздерге да айткам, усталарга дагы сурандым.
алар өзүбүздүн жердеш агаларыбыз болгондуктан туура түшүнүп, каражатка карабай, башкага карабай мына ушинтип бүтүрүп берип кетишти. Чатырды урматтуу мекендештер, мен өткөндө сиздерге так айтып кеткем. Азыр ошо боюнча бир кыскача дагы бир токтоло кетсем болот, урматтуу мекендештер. Уста акысы чатыр 123 квадрат болгон экен, 400 сомдон 49.200 сом болгон экен. Мына мен ушул чатырдын кызмат акысын бербей туруп эле шыбагына салдык. Ал эми урматтуу мекендештер, андан бери эмне материалдар алынды, кандай каражаттар кетти, мен сиздерге бир кыскача айтып кетейин. Оны 17 май күнү бүтүп атат. 20 май күнү биз шыбагыбызды баштап атабыз. Ошол адиктен так карызга жаздырганбыз. Ал каражатты дагы деле берелекпиз. 13.200 сомдук цемент, маяк, Ротбанк. Андан кийин биз сиздерден келип аткан аманаттарга, урматтуу мекендештер, бир зил кум 5500 сомго, бир портер топурак 1500 сомго, бир портер кум 2800 сомго, стяжкасына бир машина шагал 3500 сомго, доставка, мешалка арендасы менен 3500 сом достор. Бул кыскартылган баада 3500 сом болуп атат. Анан дагы бир портер кум 2500 сомго ошентип шыбагына жалпысынан 32500 сомдук материал келип атат. 32500 сом материал менен эле бүттү деп ойлошуңуздар мүмкүн. Андай эмес. Бизде бир Россиядагы спонсорубуз, мен сиздерге өткөндө айтып кеткем, 20 000 каражат салып, анан дагы бир цемент берем деп атат деп айткам. Ошол бир тууганыбыз Россиядан, аты эсимден чыгып атат. Ошол бир тууганыбыз 20 000 каражатын салып, андан сырткары 40 кап цемент жардам берди. Мына ошол цемент менен шыбагы, стяжкасы толугу менен бүтүп кетти. Андан сырткары мына менин оң жагымда турган навесин көрүп атасыздар. 10-11 катар пескоблок менен мынтип көтөрүлүп калды. Бул жагы мындай болгон навес, сөрү, тапчан, летний кухня, очоккана, тандыркана, кыскасы баардыгы бата тургандагыдай ушундай бул жагына кошумча ушундай бир летний кухня, очокканасы дагы бүтүп калды. Ушунусуна дагы цемент кетип, анан ашканына цемент турат достор. Анан урматтуу мекендештер, мына ошентип сиздерге айтып кетейин, 32.500 сомго материал алынып, стяжка шыбагын толук бүтүрүп, усталарыбыз кетип калды. Бирок мен усталардын акысын дагы айтып кетейин. Ошол эле чатыры 49.000 сом болуп атат. Уста акы шыбак 230 квадратын 64.400 сом болот экен, 280 сомдон. Стяжка полу 12.000 сом. Жалпысынан усталардын кызмат акысы, шыбагы, стяжкасы, чатыры биригип 125.000 сом болот экен достор. Мен кирпичин уста акысын берип атканда сиздер менен көргөзүп бөлүшүп бергем толук. Андан бери жагына мен усталарга бериле келем. Мына ошол сиздерден келип аткан аманаттан, жана кече күнү ошол 40 кап цемент берген агабыз 20 000 аманат берди. Жана ушул биз биригип канчалаган баягында спонсорлордон карап, аяктан бияктан карап дегендей, жада калса ушул өзүбүздүн командабыз менен биргеликте өзү чөнтөгүбүздөн деле ушул үйгө салым кошуп, мына ушул Закир агабыз дагы ушул үйгө 7 000 коштуңуз ага? 12 000 кошуп тур, бирок ошол башкалар дагы кошуп кой деген каражаты бар экен. Бирок негизинен өзүнүн жардамы 7 000 каражатын кошуп, кыскасы ошолорду бириктирип, кече биз усталардын ошол 125.000 сом шыбак, стяжка, чатырдын уста акысынан 50 000 сом кыскартып берип келдик. Кече 2-3 күн мурда бердик. Бирок усталар дагы ушул суранып атат. Ушул жакында чөптөрүбүз башталат, башкалар башталат. Ошого даярдап берсеңер деп мен бир жума сурандым усталардан. Дагы бир жума туруп турсаңыз калган 75 000 сомун Кудай кааласа 125 000 сом болгон. Мейли деп алар 120 000 сомго токтолду. Бизден 5 000 сом ушул жардам болсун деп. И так ценалары деле арзан баада эсептеп берип атат. Ишти өтө эрте кылып берди. Кудайга шүгүр, ушунчасына деле ыраазыбыз. Бирок дагы 5 000 сом түшүп, 120 000 сомго ушуну баалашылып сүйлөшүлдү. 50 000 сом бердим, азыр 70 000 сом усталардан акым калды, карызым калды. Мына экен ал карыз могул менин мойнумдагы жүк болуп калды достор, мекендештер. Эми мен сиздерге бир кыскача так айта кетем, урматтуу мекендештер. Бул үйгө ушундай материалдар кетип атат. Ушундай расходдор кетип атат. Зато бирок могул үй толугу менен мынтип керемет бүтүп калды, караңыздар, Бир айга жетпеген аралыкта ушул үй сонун болуп, чек-чейип, мына кырааты келишип бүтүп калды.
ушунчалыгына шүгүр. Эгерде биз каражатыбызга караганыбызда, каражат токтоп калды деп токтоп калганыбызда шыбак бүтпөй, стяжка бүтпөй калып кетет эле. Анан шыбакты качан, кимге, кантип кылдырат элек? Зато кылдырып алдык. Каражат Кудай буйруса, ар жактан бери жактан Алланын буйругу менен берилет, достор. Мына ошентип ошол 50 миң айткандай 50 миң каражатка да ошол Закир агабыздын кечеги спонсорубуз берген 20 миң сомду кошуп, анан бирөөдөн 7 миң сом жетпей калды эле, 43 миң сом болду эле. Элдин, сиздердин салып аткан аманатыңыздарды чогултуп, ошол Сбербанк, М-банкка чогулуп атпайбы, салып атасыздар. Мына ошолорду бириктирип, 7 миң сом жетпей калды эле, 7 миң сом бириктирип, достор, 50 миң сомго алып барып бердик. Анан ошол сиздердин М-банк, Сбербанкка түшүп аткан каражатыңыздардан мына ушул шыбагын эле 32 миң 500 сомдук мен сиздерге отчет берилегимен берегенде ушул 32 миң 500 сомдук кум, шагал, ушундай нерселер, цемент, ушул материалдар кетти, достор. Андан сырткары үстүнө чатырына дагы мен толук өткөндө айтып өткөм. Чатырына жыгачтар алынып атат, рейкалар алынып атат, такталар алынып атат. Шифрдан башкасы, мисалы шифрдын конёгу деле, ошол үстүндөгү листтери деле 8 миң сомдук ушундай материалдар кетти деп отчетун берип кеткем, достор. Мен бүгүн сиздерге бир кыскача бир ушул үйдөн эгерде ушундай үй салат элем, ушундай үйгө негизинен канча каражат кетет экен деген бир туугандарыбызга мен кыскача маалымат кылып кетейин дегенди туура көрдүм. Мен ушунун астында мен сиздерге айтып кете берлем. Мен азыр айтып атпаймынбы? Ушул биздин мойнубуздагы уста акысы. Анан ошол адиктеги карызыбыз биздин мойнубуздагы, мындай айтканда, жүк болуп калды деп атпаймынбы? Мындай карыз болуп калды да. Мына ушул жакшылык иш кантсе да бүтүп калды. Мына ушул ишке, усталардын кызмат акысына, ошол эле адиктен келген материалга, дагы алдыдагы боло турган иштерине Аллах Таалам кайсы бир жакшы инсанды себепкер кылат экен, иншалла. Албетте ниет кылыңыздар. Бардыгыбыз ниет кылалы. Ушундай жакшылык иштерге мени да Кудайым себепкер кыла көр. Аллах Таалам өзүң берип аткан ырыскың менен бөлүшө көр деп Аллахтан чын дилибиз менен сураналы. Кудайга шүгүр, азыр мындай айтканда барчылык заман. Өзү чакан эле үй салып атабыз, бирок улам эле сурай бериштик дагы кыйын болуп калды, достор. Улам эле сиздерге кайрылып бериштик дагы кыйын болуп калды. Негизи биздин буга чейинки 30 үйүбүздүн көпчүлүгү, достор, мен ачык айтып кетейин деп туура көрдүм. Ар бир үйлөр бизде мисалы өздөрү кайрылат, жакындары кайрылат, кээ бирлеринде бир аз каражатыбыз бар деп кайрылат, кээ бирлеринин жердештери ушул муктаж үй бүлөгө жердешибизге үй салып берет элек, салып берейин деп мынча сом каражат чогултуп койдук. Ушуну сиздерге өткөрүп берели, ошого кошуп салып бергиле дегендер көп болгон. Мисалы Баткендеги Аксайдагы бир үйгө 200-190 миң сомбу Зайыр акелер жааматы чогултуп 190 миң сом каражатын чогултуп беришкен. Ушул эле Жалал Абадта Октябрьскийдеги акыркы үйлөрүбүздүн бири 2021 жылы салып берген үйүбүзгө дагы ошол жердеги жердештер, жергиликтүү тургундар 300 миң сомдон ашык каражатын чогултуп беришкен. Мындай өздөрүнөн бир топ эле жардам болгон да. Мисалы эле ошол эле Асылбектин деле үйүн алганыбызда өздөрү ушул Асылбекке нарактан берактан келген жардамдарын чогултуп үйүнө бир нерсесине карашкан дегендей. Ошол эле мисалы Сузактын Ачы деген жеринде өзү жалгыз бой аял мечиттерден кайыр сурап жүрсө дагы ошол эже күн санап каражат ар жактан ушу бирөө жарымдан табат, бирөөдөн кылат, иштеп табат, бирөөнүн идишин жууп табат. Кыскасы ушинтип чогултуп отуруп ошол эжебиз дагы ошол үйгө баш аягы 100 миң сомдон ачык каражат берди да. Мен муну эмнеге айтып атам? Эми бир нерсени кээде айтпай койгонго туура келбейт экен. Мен могул үйдө чакан болгону менен экран аркасында бизде кыйла эле маселе жаралдат. Кыйла эле мындай кээде кыйынчылыктар болуп калып атат. Чынын айтайын. Чын эле айтайын, мен жамандаш эмес. Бул маселеде көп кыйынчылыктар болуп атат. Материал таппай калабыз. Уста акысын бере албай калабыз, карыз болуп калабыз. Азыр мурункудай заман эмес экен. Мурда баягы Ак ниет аманат муктаждар комплекс салганда ушундай жакшылыкта жарышкан элибиз. 20 уста иштейт эле, 4 бригада. 4 бригада келсем, 4 бригада өздөрүнчө материалдарды айтат эле. Каражатың жок болсо дагы жаздырып келип, иш берекелүү кеткен да. Алы менен катар биз Базар Коргондун Кызылай айылында, анан Ачыда, андан сырткары Кашкатерек деген ушу Жалал Абадты территориясында 3 жер үй баштап, комплекс менен 4-чү, бир учурда 4 жер үй баштаганбыз 2019-20 жылдары. Ушундай күчтүү стройкалар болгон. Ошондо деле бүгүнкүдөй мына чакан үйдөгүдөй, мындай айтканда
кыйынчылык дебейин, сыноолор болгон эмес да. Чындыгында ошолордо деле жеңилчилик болгон. Ошо базар кургондо деле жергиликтүү туган фундаментин карашып бүтүрүп берип, жергиликтүү тургун Турат мырза. Айнектерин кылып берип, эшиктерин кылып берип, кыскасы колго кол, бутка бут болуп турганда достор мекендештер. Эми мен бул менен эмнени айткым келет? Бул үй бүлө бул жерге жаңы көчүп келген үй бүлө экен. Эми көптөн бери жашап келген экен, бирок бул үй бүлөнүн дагы ошол багы Кутбек мырзаны дагы көрүп калдыңыздар, сиздер менен да бөлүштүм. Мындай конкретно белдүү таанышы деле же досу деле жокпу. Ноол жерге келип, ноол үйгө бир нерсе жардам кылып коеюн деп келдим деген инсан деле болгон жок да. Ушу именно Кутбек мырзадан деп келген жок да. Чын айтайын, жамандаш эмес. Анан кээде ачууланып, кээде айтам таксыр, жакындарыңызга айтыңызчы, бизде ушундай аксап атабыз, материалдан аксап атабыз, мындай кылып атабыз. Көптөшөлчү ушул ишти, биригелчи, биригип бүтүрөлчү дейм да. Ал мырза деле байкуш азыр буту шешип жатат төшөктөчү, ооруп. Айласы кетти чындыгында. Бирок мындай айтканда, эми эч кимдин жакыны жок эмес, таанышы бар жок дегенде, мейли тууган урук болбосо дагы дос жар бар дегендей, жердеш бар, мурда кийин катташып жүргөн инсан бар, тааныш тамыр бар. Аракет кылып көптөшүп ушул иштерди бүтүрсөк болор эле деп кээде ойлойм да. Эми айла жок, сыртыңан күлүп койгонуң менен ичиңден сыздап ишти айла жок бүтүрүш керек. Биз Ак Ниет Аманат коомдук фонду ушундай баштаган иштин аягына чыгыш керек. Бирок таң калам да, ушул үйдү ушуларга салып аткандан кийин ар бир адамда, кийинки кайрылып аткандарга дагы мындай эскертүү жана кулагыңыздарга мындай күмүш сырга да, ар бир кайрылам деген инсан дагы ойлонуш керек да. Карап эле бул Ак Ниет Аманат коомдук фонду бүтүрүп берет бизге. Бүтүрүп берем деп мойнуна алган. Анткени алар же бир жерден, же өкмөттөн, же башкадан айлык алып атышат. Же алар бизге должен эмес. Же должен дегенде ушундай бир түшүнүк болбош керек да. Ушул жалгыз адамдарга жалгыз аттан чаң чыкпайт. Жалгыз болуп мына канчалык кыйынчылыкта тартып атышат. Биз дагы кол кабыш кылайлы, жок дегенде колунда барларга кирейли, документтерибизди көтөрүп алып жардам сурап кирейли, же болбосо бир тааныш таап келейли, жок дегенде бир материалдарды акысташып турган бир портер таап келейли, же башка кылайлы деген мындай аракет болуш керек да. Мен кийинки кайрылам дегендерге дагы айтып кетер элем да. Ушул эми достор мекендештер, эми жакшылык ниет кылып тура береличи, Кудай кааласа бүтүп кетер. Аркада ушундай көптөгөн маселелер болуп атат. Бирок канчалык сындар болду, комментарийлер жазылды, башкалар болду, анын баардыгын четке кагып коюп ушул үйдү бүтүрүш керек максат болуп турган. Кудай буйрса мына бүтөр асыбыз калды. 90-95% бүтүп калдык. Жакында азыр карыздарыбызды жаап алсак, анан бүтүрүп тапшырабыз достор. Эми айла жок, бүтүрүш керек. Бирок негизгиси кылган ишибиз бирөө үчүн эмес. Жада калса Кутбек мырза үчүн дагы эмес. Биздин максатыбыз, ниетибиз кылган ишибиз бир Алланын ыраазылыгын табуу, урматтуу мекендештер. Кутбек мырза эмне дебесин, бул үйдүн ээси эмне дебесин, башка үйдүн ээси эмне дебесин, кандай дебесин, жардам береби, бербейби, жада калса сөгөбү, эмне десе ошо десин. Бирок акыреттигибизге даярдык, Алланын ыраазылыгын табуу жана жакшы инсандарды жакшылыкка жанаштырып, жакшылыктарга шериктеш кылып, жакшы иштерге себепкер кылуу достор мекендештер. Мына ушундай жада калса мына ушул экран аркабыздагы операторлорубуз деле биздин фонддо 5 жылдан бери кызмат кылып жүрөт. 1 сом каражат сурабайт бириси дагы. Мисалы да. Анча маселелер болушу мүмкүн, бирок лично кызмат акы деп сурашпайт. Чындыгында убакыттарын бөлүп, ушул иштерге Аллах Тааланын ыраазылыгын табайын деп 5 жылдан бери кызмат кылып келатат. Урматтуу мекендештер, азыркы заманда бирөө үчүн бирөө бир күн эмес, 1 саат убактыңды бөлүп барып кызмат кылмак турсун, ишиң даяр, ишин карап туруп бере албайсың да. Анткени убакыт жок. Убакыт жок. Бул заман ушундай, туурабы? Ошон сыңары ушундай заманда кол кабыш кылып аткан, дайыма колуңа кол, бутуңа бут болуп жүргөн биздин Ак Ниет Аманат коомдук фондунун колдоочуларына, жанында жүргөн жандоочуларына, биздин бир туугандарыбызга, фонддун жааматына мен ыраазылык билдирем. Аллах Таалам ар бирибизден эки дүйнө ыраазы болсун. Кылган кызматыбыз бир Алланын ыраазылыгы үчүн болот. Кылган кызматыбыз бирөөгө көрүнүш, бирөөгө жагыныш, бирөөгө жакшы сөз угуш бирөөдөн, же болбосо бирөөдөн айлык алыш, бирөөдөн жакшы сөз угуп, же бир мындай сыйлык алыш эмес. Болгону бир Аллах билсе болду деген аракетте фонддун жааматы
кызмат кылып атат иншалла. Алла разы болсун. Чындыгында. Буну билбеген билбейт. Көрбөгөн көрбөйт. Анан дагы бир нерсени айткым келет. Азыр кээ бир адамдарда жокчулук бул иштерге бере албайт да. Ой, бир тууганым. Жокто бере албаган адам барда дагы бере албайт. Шуну билип коюңуздар. Жокчулукта бере албаган адам барчылык берип турганда дагы бере албайт. Бул практически өтүп келатат. Ошон үчүн жокто ниет кылыңыз да, колуңузда жокто ниет кылыңыз. Бул ишти биз деле ушул кыйналып, мусапыр болуп талада жүргөндө баштаганбыз. Ким ойлоп тур ушул 5 жыл мурда 31 үй бүлөгө үй салып беребиз. 150 адамды Индия, Турция, Россияга апарып операцияларына себепкер болобуз деп, бул же туктасак түшүбүзгө кирбеген маселе болчу. Бирок ниет болгон, жакшылыктарына себепкер болсок деп. Мына Кудайга шүгүр азыр мынакей. Не деген иштерге себепкер кылды Аллах Таалам. Ушундай эми урматтуу мекендештер, достор, кыскача бир иште ар бир адамдын ичинде муң болот да. Мен ушул көрүүчүлөр 10 000 адам көрүүчү турса, мына бир экрандан 10 000 адам мени астымда бир чоң стадиондо карап тургандагыдай элес болот да. Анан ар бириңиздер менен кадимкидей сүйлөшөм да. Чындыгында. Ошого мен сиздерге болгон нерсени айтып келем. Иштеги отчеттугу айтып келем, башканы айтып келем, кыйынчылыкты айтып келем, жеңилчиликти айтып келем, жыргалчылыкты айтып келем, ушундай маселе достор. Анткени эл менен элсиң, адам менен адамсың. Жалгыз аттан эч качан чаң чыкпайт. Бул иштер сиздер менен биргеликте болуп келатат. Ошон үчүн мен баардыгын айдан ачык, прозрачный, полностью мындай эчтекесиз, жашыруунсуз айтып келем да. Кээ бир адамдар айтып коет, жаныңда жүргөндөр деле кээ бир айтып коет, анчалык эле честный боло бербөчү, эмне эле анта бересиң дейт да. Эми эл көрбөшү мүмкүн, бирок жогоруда Кудай карап турат баардыгыбызды. Туура, кээ бир адам деңгээлине жараша сындап атасыздар, жазып атасыздар, жана башка кылтасыздар. Негизи Алланын астында ак болсок болду, достор, мекендештер. Аллах Тааланын астында ак болгонубуз үчүн 31 үй салынып атат. Мындай айтканда, бизди колдоп турган арабтар жок, же бир фирмалар жок, же бир бай чиренген чиновниктер жок. Карапайым эл менен эле болуп атат. Ушундай, достор. 150 адамдын Индиядагы операциясы эң азы $10,000, эң кымбаты $50,000, средня $25,000 көбөйтсөңүздөр канча каражат болот. Мына ошол каражаттарды издеп, табып, пешене тер кетирип аракет болду. Акыретте үзүрүңөрүз иншалла. Ушул эми достор, мен жогоруда айтып кеттим го. Бул үйгө кеткен, бир ушул үйдө салам деген бир туугандарга мен кыскача айтып кетейин дедим го. Фундаментине кеткен жалпы расход 134 000. Стенасына кеткен жалпы расход 177 000. Чатырына кеткен жалпы расход 129 430. Ал эми шыбагына кеткен жалпы расход 108 000 кызмат акысы менен, шыбак стяжкасы менен. Ошондо биздин бул үйгө кеткен жалпысынан акчалай кеткен расходубуз, наличка акчалай кеткен расходубуз 570 000 сомдук каражат кетиптир. Уста акысы, материал биз сатып алып келген каражаттар. Мына ушул 570 000 сом каражат менен ушул үй бүгүнкү күнгө тикеленди да. Мына ушунун баардыгына себепкер болуп аткан сиздерсиздер. Андан сырткары, урматтуу мекендештер, жардамга келген акысыз материалдарды мен айтып кетейин. 18 куб цемент келиши менен 4,5 миң сомдон 81 000 сом болот экен. 3,5 миң да 3,5 миң 7 000 кирпич жардамга келди, 9 сомдон 63 000 сом болот. 100 шифр жардамга келди, 40 000 сом. Электро кабель 15 000 сом. Печка материал уста акысы менен 20 000 сом. Апаловка аренда 8 000 сом жардам деп айткан. Мишалка аренда леса бизден жардам болсун, алар 10 000 сом жардам катары минус кылып беришти. Андан сырткары электромонтаж 15 000 сом. Мен бул айтып аткандар, кийинки айтып аткандар акысыз жардам катары болгон иштер. Ошондо бизде жардам катары келген материалдар, жардам катары жасалган иштер акысыз жардам катары болгон нерселер 252 000 сомдук жардам болуптур. Ошондо бүгүнкү бул үйүбүзгө эгерде эч кандай жардамсыз каражат менен ушундай үй кылам десеңиздер, мына шыбагына чейин бизде азыр 822 000 сомдук каражат кетиптир ушул үйгө. Мына ушундай астыда эми айнектер бар, эшиктер бар. Кудай калса айнектерин дагы бир таксырыбыз менден жардам болсун деп азыр аракет кылып атат. Баштаган жакын күндө биздин ушул айнектерибиз келип салынат. Кыскасы жардам катары болот. Анан үстүнө биз пена бетон басышыбыз керек. Анан эшиктерин салып алсак, кудай калса азыр эң негизи биринчиден ушул карыздарыбызды жаап алсак, анан биз кийинки ички отделкасына киришебиз. Азыр мына шыбактар жакында эле бүткөн үчүн толугу менен кургай элек.
жакшылап иштеринен бери кургай берсе, Кудай кааласа, бир ар жума 10 күндө даяр болуп калсак, анан буйруса кийинки ишке киришебиз. Бул стяжканы ушинтип эле куюп койдуңарбы дешиңиздер мүмкүн. Бул стяжка баягы турган засыпканын үстүнөн дагы бир аз шагыл таштап, анан астына кадимкидей жанагындай урулон пеноплекс фольганын жакшысын таштап, как жылуулук катары. Анан анын үстүнө стяжка кылдык. Эми бунун үстүнө дагы буйруса шартка жараша болот. Жакшы бир баягындай жылуулук таштап туруп, үстүнө баягындай ОСБ таштап пол кылсак болот. Ал эми бул эки комнатанын үй ээси сурантат, бала чакам көп, жаштар көп. Ак кылып эле берсеңиз деп атат. Кудай кааласа биздин план деле ушундай болот. Ушул эки комнатаны ак кылсак, потологун бүтүрсөк, полун бүтүрсөк, айнектерин кылсак, анан ушул эки комнатаны дайыма балдар жашайт. А бул конок бөлмөсүн кичине бир кооздоп коебузбу деген буйруса ниет болуп турат. Мына жакында эле шыбак бүткөн үчүн шыбак толугу менен кургап бүтө элек, мына көрдүңүздөр. Печка толугу менен бүткөн достор, мына мекендештер. Ушундай иш, Кудайга шүгүр. Айнекти да көрсөңүз чоң болуп, мынакей жарык кирип тура тургандагыдай сонун болуп, айнек дагы мынтип бүтүп калды. Бардыгы ушундай бизде иштер достор, мекендештер. Кандайдыр бир кимиңиздерде маселе болуп калса, сунуш суроолор болгон болсо, видеонун астына сөз комментарийга жазыңыздар. Ушул видеону максимально тараталы, колдон келишинче кол кабыш кылалы. Эми кичинекей иш үчүн кайра сиздерге сурана беришти эле болбой калды чындыгында. Аллах таалам кадырзат. Биз Ак ниет аманат муктаждар комплексин бүтүрүп тапшырып атканда биздин моюнда, менин моюнумда 500 000 карыз болуп калган. 500 000 карыз менен ошол үйдү тапшыргам да. Чындыгында мындай иште коркпойбуз. Алла Тааланга жагып аткан, Аллахтын сүйүктүү иши болуп аткан үчүн эч качан коркпойбуз. Бирок кээ бир учурда ойлойсуң, Кудай өмүрүбүздү узак кылсын. Эч качан бир карызсыз кетпеш керек бул жашоодочу. Ар бир бул жасалып аткан иш менин моюнумда да, мисалычы. Анткени мен ортого түшүп алып атам. Ошон үчүн кээде ойлонуп кыжалат болуп каласың. Бирөөгө салып аткан үйүңдөн карыз болуп калбайын деген аракет болот кээде чындыгында. Бирок бул карыз ошо боюнча калбайт. Кудай кааласа жабабыз, жакын күндөрдө бул үйдү дагы бүтүрөбүз, тапшырабыз иншалла. Ушундай достор, мекендештер, тынч болуңуздар, аман болуңуздар. Жакында бир жакшы иштерди баштаар алдында турганбыз. Кудай кааласа ошол иштерибизге да Кудайым ырбаж берсин. Дуа кылып туруңуздар. Ушундай эле бир кызматтардын азыр аркасында ушундай эле үйлөр дагы башталган турат. Кудай кааласа дагы бир сиздер менен бөлүшө турган кабардар, жаңылыктар дагы бар. Ар кандай маселелер болуп атат экран аркасында. Кудай кааласа баары жакшы болуп кетет иншалла. Чындыгында Алла күбө, Кудай күбө, баардыгы мындай Алланын сүйүктүү жагына чечилет деген ишенич бекем, чоң иншалла. Эми бул үйлөрдүн баардыгы, мен салып берген үйлөрдүн баардыгы көзөмөлүбүздө. Азыр айтып аткан маселе сөзүмө байланыштуу ушул үйлөрдүн арасында дагы маселе бар. Буга чейинки салынган үйлөрдө. Мен сиздер менен бир учур келгенде бөлүшөм, Кудай кааласа сиздердин ноондой салынып аткан, муктаждарга деп салынып аткан үйүңүздөрдүн, сиздер салып аткан үйлөрдүн бир мыгын дагы текке кетирбеген аракет кылабыз иншалла. Биз жөн эле салып берип коюп эле кетип калбастан, ал үйдү коргош керек. Ал үйдү ошол мураскор кылып, ошол үйдүн жаштары, небере, чебере балдары ошол жерде күн кечирип жашаш керек. Биздин максатыбыз мына ушундай достор. Элдик иш элге, муктаждарга пайдасын бериш керек иншалла. Тынч болсун, аман болуңуздар, аманчылыктарды көрүшкөнчө. Ушул иштерибизди көпкө чозбой бүтүрүп алайлы достор. Мен ушуну эле айтып кетер элем. Видеону көргөн инсан түшүнөт. Мен ичимде кээ бир сөздөрүмдү айта албай атышым мүмкүн. Аны деле түшүнүп каларсыздар иншалла. Кудай кааласа жакшылыктар гана боло берсин иншалла. Салам алейкум.